Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандар. Арбаңыздар, амансыздар, тынчсыздарбы? Албетте бүгүн биз 4 январь күнү Ош Бишкек жибек жолунда Жалабаттан Токтогулга сапар кылдык. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, бул керемет аураны караңыздарчы. Не деген сонун жер, а? Албетте кыргыз жери, кыргыз мекени, кыргыз өлкөсү, кыргыз тоолору, кыргыз зоолору, кыргыз ак каарлары, кыргыз суусу. Жада калса, урматтуу туугандар, кыргыздын мен колумда турган жөп-жөнөкөй ташы дагы баалуу да. Эмнеге анткени мына ушул ташка дагы мекенден сыртта жүргөн мекендешибиз баалайт жана баркына жетет да. Туулган жердин топурак алтын деп эзелтен келген кыргызда бир керемет сөз бар. Мына ошол сөздүн маанисин жана ошол сөздүн кадырына мекенден сыртта жүргөн мекендеш гана жетиши мүмкүн. Албетте, урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, биз Ак Ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду 2015 жылдан негизги жумушубузду баштаган болсок, официалдуу жумушубузду фонд түптөп 2018 жылдан бери баштаганбыз. Мына ошондон бери 300дөн ашуун, 400гө жакындап калды. 400гө жакын бейтаптардын боор, бөйрөк, жүрөк, көз, кулак, лейкоз, рак, канчалаган Кыргызстанда операция болбой турган ушундай бир чоң ооруларына себепкер болуп, чет өлкөлөргө операция алып барып келиппиз. Мындан сырткары 34 үй бүлөгө үй салып, андан сырткары канча жылына мисалы каарлар үйү, балдар үйү, койчу деги канчалаган муктаждардын ак батасын алып келатабыз. Эми сөздүн өзөгүнө келген туугандар, биз мына ушул жибек жолунан түз Жалабаттан азыр Каракөлгө келип калдык. Каракөлдөн нары Токтогул. Токтогулга бүгүн Ыймандын үй бүлөсүнөн, Ыймандын апасынан, Ыймандын бир туугандарынан кабар алып зыярат кылабыз деп, мына ушул атай бүгүн эртелеп жолго чыгып Ыйманга баратабыз. Албетте мындай эски жылды узатып, мисалы биз бала кезден эле, жаш кезден эле эски жылды узап, жаңы жыл кирип келгенде баарыбыз үйдө күтөбүз, а? Үйдө ким келет, ким таттуу алып келет, кайсыл тууганыбыз келип мындай шириндик менен кубантат деп, мындай жаш кезде, бала кезде балдар сүйүнөт эмеспи, күтөт эмеспи, кубанат эмеспи? Анын сыңарындай Ыйман эс тартпаса дагы бирок Ыймандын бир туугандары күтүп атса керек. Ыйман деле жүрөгүнөн сезип күтүп атса керек. Ыймандын бир айлык тамак ашын, смесин, памперсин, үй бүлөсүнө бүт ошол уун, май жана башка бүт продукттарды алып алып, буйруса азыр сапарга чыгып баратабыз туугандар. Албетте жолубузга дуа кылып туруңуздар. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду мурункудай иш алып барбай атканыбыздын себеби, мен жеке өзүмдүн жумушума тиешелүү жана өзүмдүн личный ушул жумуш, жашоо, турмуш дегендей ошого байланыштуу бир аз жумуштарды кыскартып туруп атам. Бирок убакыттарым болгондо албетте коомго чыгып элге жардам бергени аракетибизди жасап атабыз. Андыктан сиздер дуа кылып туруңуздар, андыктан сиздер колдоп туруңуздар. Сиздердин колдооңуздар менен биз бир нече иштерге себепкер болгонбуз, дагы да себепкер болобуз туугандар. Ошондуктан жакшылыктын жарчысы болуп, баардыгыбыз биргеликте жакшы иштерге шериктеш, себепкер болуп жүрө берели. Ыймандын тагдыры биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун 2025 жылдагы эң оор тагдырдагы бейтаптардын катарын толуктады. Жылда мисалы жок дегенде 50 бейтапка жардам берген болсок, мына ошолордун арасынан 1-2-3-өсү ушундай бир укмуштуудай, резонанс болот, укмуштуудай жүрөктөн орун табат, жүрөктөн орун алат эмеспи? Менин эле эмес, коомчулук, сиздердин дагы жүрөгүңүздөрдөн орун алат. Анын сыңарындай ошол Ыймандагы сиздердин жүрөгүңүздөрдөн орун алган бейтап деп мына ушул Ыйманды билебиз. Эми туугандар, кимдир бирөөгө, кимдир башка мамлекеттин жаранына мынол жөп-жөнөкөй колунда турган таш өтө баалуу болсо керек, өтө бир кымбат таш болсо керек. А биз үчүн дагы мына биз буну жөн жаткан ташны кадырына жетпей атышыбыз мүмкүн, бирок мына ушул таш биз үчүн дагы өтө баалуу да. Ошон үчүн мен бул ташты мисал кылып, мына коомду, мамлекетибизди, өлкөбүздү кадыр баркына жетип, тазалыгын карап, сактап, барктап калалы деп айта элем да. Биз балким ушундай керемет, караңыздар, Чаржайыт соонун бейиштөрүндө болгон керемет ушундай аурасы, көз жоосун алган, суктандырып турган Кыргызстаныбыздын, мекенибиздин мындай кадырына жетпей атышыбыз мүмкүн. Көчө бойлоп кетип аткан жол жүргүнчүлөр момтип, мусорго айландырып, башка кылып, ыргытып, жана башка кайсыл жерге эс алган барган болсо, ал жерди булгап дегендейчи. Ошон үчүн туугандар, мен ушул ташты мисал келтирип, мамлекетти, өлкөнү, мекенди таза сактайлы деп айта элем баарыңыздарга. Ушул видеону башкалар менен максималдуу бөлүшүп коюңуздар. Видеого лайк басыңыздар. Жана ушул видеодо албетте астына ушул счеттор коюлуп атат. Ушул Ыйман үчүн
колуңуздардан келген салымыңыздарды коштурсаңыздар, биз ыймандын жок дегенде Кудай буйрса 2 жылдык тамак ашын камсыздап берип турабыз деген ушундай бир Кудайдын алдында ниет кылдык иншалла. Ага сиздер себепкер болуп турасыздар деген чоң ниетибиз бар иншалла. Баарыңыздарга рахмат. Буйрса биз ыймандын үй бүлөсүн сиздер менен бөлүшөбүз, көргөзөбүз, кандай шартта жашайт көрөлүчү барып. Апасынын акыбалын көрөлүчү. Балким дагы бир ыйманга эле эмес, ыймандын үй бүлөсүнө дагы жардам бериш керектир балкимчи. Мына аны дагы бир көрөлү, таанышайлы. Анан буйрса сиздер менен акылдашып, эртең ушул видеодо комментарий жазып туруңуздар, ой пикир бөлүшүп туруңуздар, эмне кылса болот, кандай кылса болот, башкалар менен бөлүшүп туруңуздар тугандар. Баарыңыздарга салам. Анда эмесе Каракөлдөн. Каракөл бул мына Нарын дарыянын жээги 4 момундай таштын эле ортосунда жайгашкан шаарча. А бирок бул шаардагы эл эмне менен азыктанып, эмне менен тирилик кылат десеңиздер, мисалы бизде мисалы будай эгет, жүгөр эгет, жана башка дыйканчылык, чарбачылык, мал же болсом жаңак терет дегендейчи. А бул жерде эмне кылат дешиңиздер мүмкүн да. Бул жерде тугандар жалпы мамлекеттин жарыкчылыгы, мына электро чогулгусун көргөзүп коюңуз да. Мына ушул жалпы мамлекетке жарык тартуулап, өлкөгө, мекенге, ар бириңиздердин үйүңүздөргө жарык, свет, жылуулук тартуулап турган ушул Каракөл эли, Каракөл жери. Албетте ыраазычылык билдиребиз баарыңыздарга. Чындыгында ушул Каракөл элине дагы ыраазычылык. Убагында жөн эле жаткан жер болсо керек. Мына ушул жерге чыдап, ушул жерде 4 тоонун ортосунда болсо дагы ушул коомго, элге мындай жарыкчылык тартуулап ушул жерде жашоосун өткөрүп атат. Албетте булар үчүн дагы туулган жердин топурагы алтын. Көпчүлөп койдум окшойт, бирок сөздөрдүн ар биринде маани бар. Сөзгө маани берсеңиздер, албетте түшүнөсүздөр деп ойто берлем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Салам алейкум.